Саламатсыздарбы? Ободо азаттык тынычтеңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз бала кимдин жоопкерчилиги деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн түз байланышта менен үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозгорбоева, Жалал Абад облустук репродукция борборунун директору Айнура Давлетова, Ош шаардык Төрөт стационарынын акушер-гинекологу Гүлбара Ташиева, Бишкек мэринин кеңешчиси Гүл Алманбетова жана жарандык активист Тынчтыкбек Алтымышев. Саламатсыздарбы? Түз байланышка келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эң биринчи эле суроону анда Бактыгүл айым сизге узатайын. Биз ошол акыркы айларда өзгөчө карантин башталгандан бери көптөгөн үй бүлөлөр кыйынчылыкка туш болуп, өзгөчө көп балалуу үй бүлөлөр тууралуу кандай мындай көптөгөн ойлор айтылып, социалдык тармактарда дагы мындай талаш тартыштар дагы пайда болуп калды да. Бул жерде ошол биз да ошол теманы талкууга алалы дедик. Жалпысынан эле ошол ата эне же болбосо баягы айымдар жолдоштору менен же жолдоштору жок болсо дагы баягы балалуу болгондо эң биринчиден эле бул бала кимдин жоопкерчилиги деген ушундай суроо жаралып атат да. Биз мисалы бул жерде карап көрсөк, кээ бирлер айтат, бул деген ошол бала төрөгөн аялдын гана жоопкерчилиги, же болбосо ошол балалуу болгон ата эненин жоопкерчилиги, алардын үй бүлөсүнүкү, же болбосо мамлекеттин дагы жоопкерчилиги деп айтышат да. Ошо сиздин жеке пикириңиз боюнча эң биринчи эле ошо балалуу болгондо жоопкерчиликти ким тартыш керек? Чоң рахмат. Негизи эле биз баягы үй бүлөнү пландаштыруу боюнча эксперт болгондуктан ушул маселени ар дайым баягы иликтеп жүрөбүз. Анан баягы ким жоопкерчилик алыш керек, атасыбы же апасыбы деген суроо келгенде эле кыргыздардын арасында сөз бар. Бул деген эненин жоопкерчилиги. Ал ошол 9 ай көтөрөт, ошол 9 айдын ичинде өзү менен өзү болот деп эле баягы аталарыбыз көп катышпайт бул маселеге. Анан негизи эле бул маселени үй бүлөдө атасы менен апасы экөө бирдей кабыл алыш керек. Баягы түйүлдүк жаралгандан баштап эле ошол атасы дагы энеси дагы бирдей жоопкерчиликти алыш керек. Мына мисалы үчүн статистикага токтоно турган болсок, жылында бизге Кыргызстанда 160 миңден ашык төрөт болот. Анан 160 миң төрөттүн ичинде биз карап турабыз, канча жылда бир төрөшөт, аралыгы канча деп иликтейбиз да. Анан 160 миңдин ичинен 16% бир жылда 2 жолу төрөйт. Ошондо где-то бир орточо эсеп менен 15 миң, 16 миңге жакын биздин айымдар жылына 2 жолу төрөйт. Январда төрөйт, кайра экинчи баласын декабрда төрөйт. Анан эми кечирип койгула ушундай болуп калды деп эле баягы жоопкерчиликти байкуш аялдын мойнуна жүктөп. Эркектер кой, сен эми эс ал, жок дегенде бир 2,5 жылда төрө, 3 жылда төрө, жок дегенде сен эми кое тур бала чоңойсун деген баягы сунуштар көп болбойт да эркек тараптан. Баягы эле аялдын мойнуна жүктөп коймой. Эмне үчүн, эмне себептен ушундай көрүнүш келип чыгат деп ойлойсуз? Эми биринчиден мен ойлойм, ушул энелик функцияны баягы энелерге эле жүктөп койгон. Баягы 9 ай сен көтөрөсүң, бул сен тиги функцияң. Ошондуктан сен эне катары өзүң көтөрүп, өзүң качан төрөйсүң, качан төрөбөйсүңбү, сактанасың, сактанбайсың деген маселени полностью баягы аял кишиге жумшап койгон. Эркектер ал жагына келгенде, ой, кой эми сактаналы, кел каражатты колдонолу, бойго олтурбочу каражаттарды, кел эми ушундай ойлонолу деген маселеге эркектер катышпайт. Тынчтык мырза, эми сиздин оюңуз кандай ушул суроо боюнча? Эми бул маселеге келгенде жаңы эле мен алдымда айтып өткөн эженин сөзүндө да чындык бар. Көп балалуунун түйшүгү көбүнчөсү биздин энелерге, аялдардын мойнуна түшкөн түйшүк болуп калып атат. Ошон үчүн жоопкерчиликти аялдын эле мойнуна үйүп таштабай, эркектер да биринчиден жоопкерчилик алыш керек. Ар бир баланы өстүрүш, тарбиялаш, аны татыктуу тарбиялап, чоң турмушка аттандырыш бул атанын да түздөн түз милдети. Биз баягы бир күнүмдүк баягы жыргалчылыкка карап эле анан балдардын келечегин карабай, анан келинчекке оорчулук келтирип коюу бул эркектерге мындай жакпай турган, намуска жакпай турган көрүнүш деп эсептейм. Ошон үчүн биз дагы ошол карантин учурунда көп көрдүк. Көп балалуу үй бүлөлөр өздөрүнүн туруктуу жумушу да жок, туруктуу үйү да жок. Тамак ашка дагы өзүнүн жок дегенде үй бүлөсүнүн тамак аш менен камсыздай албаган эркектер ошол аялы жалдырап ар кайсыл жакка жазып, үйүнө барсаң ошо эркеги отурат, ошол жардам сурап турбу деп билмесем болчу.
бул өтө мындай кейиштүү көрүнүш болду да. Ошондон кийин мен дагы ошол гүл эженин темасына кошулуп, мен дагы ошо атайын жөн эле эркекмин деп эле төрөтө бербей, жоопкерчиликти эркектер мойнубузга алалы. Уят мындай болбош керек. Анан жанагы диний маселелерди да аралаштырып, көп менин туугандарымдын арасында да бар ошо. Дин, ислам динин тутунуп кеткен кээ бир үй бүлөлөрдө ошол жана коргоочу каражаттарды колдонбой, күнөө болот. Бала деген бул Кудайдын берген белеги деп эле анан үстүнө төрөтө берген көрүнүштөрдү токтотолу, ар бир баланын жоопкерчилиги аты менин мойнунда үйлөнүү туура пландаштыралы деп бир чакырык жасаганым бар да. Рахмат, сиз ошо гүл эженин темасы деп калбадыңызбы? Андыктан ошол сөздү да азыр Гүлайымга берейин. Гүлайым, биз ошол билгенде эле бир ай болуп калды окшойт, сиз да ошо соц тармактарга жазып, көп балалуу үй бүлөлөр тууралуу өзүңүздүн пикириңизди жазгандан кийин көптөгөн талаш тартыштар болуп, медиага чейин да чыгып, бир сыйра жылдыз болуп кетпедиңизби? Мэрдин кеңешчиси катары карантин маалында көп үй бүлөлөрдү кыдырып, жаңы конуштарга дагы барып, көптөгөн үй бүлөлөр менен байланышып калдыңыз. Ошол сиз өзүңүз кейип, ичим жан дүйнөм күйүп ошо жазгам деп айтып калдыңыз да, көп балалуу болгондо кандай десем, кыйынчылыктар тууралуучу, ошол боюнча да айта кетесизби? Рахмат. Негизи жашоо бул абдан өзгөчө феномен. Ар бир кишинин жаратылышы, жарашы, төрөлүшү бул чоң байлык, бул чоң эле бир космос сыяктуу келген нерсе. Анан кийин эркек менен аял экөө эмне үчүн жолугушат? Бирөөсү түбөлүккө жолугушат, бирөөсү бир күнгө жолугушат, бирөөсү бир мүнөткө жолугат. Андан кийин ушундай бир чоң сүйүү болобу, кичине сүйүү болобу, эки кишинин ортосунда дагы бир чоң байлык жаратылат. Бул феномендин аркасында, феномен жаралып атканда, менин оюм боюнча жоопкерчилик менен биргелешип түшүш керек. Сиз башында да айтып кеттиңиз, бир өзүнчө багабы, аял өзүнчө багабы апасы, атасы өзүнчө багабы, бул уже экинчи маселе, үчүнчү тарап, төртүнчү тарап, бул ар тараптуу маселе. Бирок менин оюмча бул жоопкерчилик биринчи төрөлүш керек. Баланын тону эмес, биринчи жоопкерчилик төрөлүп, жоопкерчиликтин аркасында бала төрөлүп келиш керек. Бала бул негизги наристе, негизги байлык, биздин исибиз, биздин жүрөгүбүз, биздин сүйүүбүз. Ошондо бир эле кишинин жашоосу 15 балага жарылганда, ошол 15 киши, 15 баланы төрөгөн апанын көзүн карап көрдүңүзбү? Ошол апаны сурап көрдүңүзбү? Айланайын апа, сен акыркы жолу көйнөктү өзүңө качан алдың десе, апа эч качан эстей албайт. Ар бир баласын туулган күнүн эстейт. Бул балам мончанчы жылы жыгылып кетти эле, анан айыгып кетти. Могу балам мектепти бүтүп айыгып сонун бала болду деп эстейт. Өзүн унутуп калат. Даже керек болсо мал дагы арыктап кетет баягы тууттан кийин. А биз болсо ойлонбойбуз, арыктадыбы, семирдиби, сүтү барбы, сүтү жокпу, күчү барбы апабыздын, энебиздин, эжебиздин, өзүбүздүн күчү барбы. Өзүбүздөн өзүбүз кокуй элим эмне дейт деп эле өзүбүздү биз өзүбүз басынтып бердик да. Ошондо ар бир баланын чынында ырыскысы бар. Ар бир бала бул өзгөчөлүк феномен, бул жашоонун феноменин, жашоонун бир көрүшү. Ошондо экинчи бала, үчүнчү бала, төртүнчү бала, анан кийин бешинчи бала төрөлгөндөн кийин же апасы бирдемке болуп, же турмуштун кыйынчылыктары менен өлдү ылдый болуп кетет. 5 баланын кийинки тагдырын ким ойлойт? Анча бай өлкө эмеспиз. Биздин кадимкидей эле пособиянын размерин, өлчөмүн карап көргүлөчү. Айланып кетейин, бир батинкем эмес, эптеп сүткө жетет. Аяктан мамлекеттен тилек жок болсо, биз жыргап кимди ойлоп атабыз? Ким жардам берет бири-бирибизге? Биз ошол жерде үй бүлөнү пландаштыруу суроосуна да келип такалып калабыз да, дайым азыр Гүлбарайым, сиз айтып коесузбу? Мындай бир аймактарда таптакыр пландоо жок деген ой пикирге кошуласызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү телепередачанын катышуучулары. Жакшы маселени баштапсыздар. Мен мындай эки көз караш. Азыр менин алдымда маалыматтар берген кесиптештериме дагы рахмат айткым келет. Эми көз карашты эки жагынан карап көрүш керек да. Аймактарда, аймактар карабайт деген менен шаарда көп каралбай калып, кайтып шаардыктар деле
абортко көбүрөөк келгендер саны чыгат да. Аймактагылар үй бүлө дарыгерге барабы, башкага барабы, иш кылса ал жерден эч болбосо аборт жасатпай төрөп алганга аракет кылып атат. А шаардыктар алар сактанбай жүрүп аборт жасатып гана кетип калып атат да, мындай статистикада жок болуп калып атат. Анан бирден экиден баласы бар дегенин изилдеп сураштырып келсең, 8-чи кош бойлуулук болуп чыгат, анан ошо 6-оосун алдыргандар бар, шаардын ичинен элечи. Бул жерде шаар аймактар деп карабай, тегиз караганда мен азыр мына тынчтык эркек бар болуп турган жагып атат бизде кошумчадачы. Бардыгын эле эркектер карабайт деп айтканга мен кошулбайм. Мына мен роддомдо иштейм. Биринчи балага атасы үйлөнгөндө балдар өзү биринчи балалуу болоюн деп үйлөнүшөт да, негизи эркектер. Анан ошолордун үй бүлөсү бардыгы, чоң атасы, тайэнеси, чоң атасы, чоң энеси бардыгы карашып, анан биринчисин аябай күтүшөт. Биринчисин күтүп, роддомдон чыгып атканда тим эле баягы ЗАГСка чыккан биякта эле калып кетет. Тим эле сонун машиналарын жасап, аюуларды чыгарып, сону болуп күтүп алышат. Экинчисине келгенде уже азая баштайт. Атасы келип, 3-чү, 4-чүсүнө келгенде такыр эле жоголуп кеткендер. Анан дагы караганда эркек бала төрөлгөндө тим эле бардыгы келет, тууган уруу баары көчүп, кыз бала төрөлгөндө карабай да койгон жагы бар. То есть гендердик жакты дагы тегиз карабайчы. Неге сактанышпайт? Азыр салыштырмалуу мурдакы жылдарга караганда элдин аң сезими бир аз көтөрүлдү, билип калышты. Келип өздөрү сурагандар бар. Кантип сактансам болот? Мына мен роддомдо иштегенде күнүгө болбоду дегенде 5 аялды чыгарган болсом, 5 аял өзү сурап келет. Кантип сактанып турсам болот депчи, өзүбүз маалымат бергенден сырткары. Ошол сүйүндүрүп атат көзүбүздү. Күнүгө кулагыбызда сүйүнөт, андайларды угупчу. Ошондойго тууган урууга да кошо бириксе жакшы эле. Мен өзүм мындай жеке изилдөөлөрдүн негизинде кайтып билими бар адамдар, например, ошол эле медиктер өздөрү 1-2ден балалуу болуп калып турандан кийин келин алгандан кийин төрөй берсин. Катар төрөсүн. Мен 2 эле балалуу болуп калдым. Ушулар балдар көбүрөөк болсун дегендер да чыгат да. Бул жер мындай общий алып келгенде аябай көп тармактуу проблема да. Кайсы бир эле жаш үй бүлө чечпей калып, анын кайын журту чечип калган жагы бар. Төрөй берсин деп. Анан бизде спираль салайлы деген, спираль салдырайлы же таблетка ичин дегенде көп келиндер мына жерден сурашат. Кайненеме сурайынчы депчи. Кайненем эмне десе, ошонун айтышы боюнча анан кааласа спираль салдырам деп. Анан кайнелер жок деп койгон болсо, жок болуп калып кетет да. Тез төрөй берсе, жамбаш бир аз симфизит деп коет да, симфизиопатия. Кийинкисине келсе, биринчисин төрөйт, экинчисине төрөп атканда уже тез арасы аз болуп 1 жылга же 2 жылга жетпей төрөгөн болсо, симфизиопатия болуп калды, биз аны өзү төрөй албайт, кийин таза ажырап кетпесин деп, аны операция кылып коюп атабыз да. Ошонун эсебинен да операциянын саны аябай көбөйдү да. Ошону айтып келгенде дагы деле айтып атпайм, мен мурда ойлочу элем, билими жоктор гана ушинтип калат десем, бүгүнкү күндө билимдүүлөр эле ошо жогорку окуу жайды бүткөндөр деле ошентип келип атканды аябай көйгөйдү көтөрүп атат. Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эже-сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз бала кимдин жоопкерчилиги деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта менен үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Жалал Абад облустук репродукция борборунун директору Айнура Давлетова, Ош шаардык төрөт стационарынын акушер-гинекологу Гүлбара Ташиева жана Бишкек ПРдин кеңешчиси Гүл Алмамбетова. Жалпысынан биз азыр айтып калдык да, пландаштырыш керек, мисалы пландаштырууда дагы көптөгөн факторлор бар. Бул жерде азыр бизге Гүлбара айым айтып кеткендей, керек болсо кайненеси, кайын журтуна чейин ошо кийлигишет депчи, ушундай бир чечим кабыл алууга. Анан баягы диний жагынан дагы, диний аспекти бар деп калып атабыз. Сиздин ошо тажрыйбаңыз боюнча бизде жалпысынан мисалы балалуу болуу, бизде мындай балалуу болуу деген эмне экенин кантип кабыл алышат деги бизде Кыргызстанда тургандарчы, мисалы мен балалуу болгум келип атат дегенде кандай көрүшөт ушуну? Ата эне болуу деген кандай экенин, балалуу болгондо эмне кылыш керек, анын кандай жоопкерчиликтери бар экенин жалпысынан бизде мындай кандай түшүнүк бар бизде кыргыздарда ошо балалуу болуу боюнча? Жогоруда Гүлбара айткандар, үй бүлөдөгү ошол жаңы үй бүлөнүн балалуу болушу жана алардын келечектеги пландары, ошолордун баардыгы өтө маанилүү да. Анткени ошол
Гүлбара туура айтты, кайненесинин жана үй бүлө мүчөлөрүнүн бийлигишүүсү андан кийинки балалуу болушуна өтө таасир берүү учурунда. Ошол себептенби эмнегедир аялдар ошол балдар өз убагында 2-3 жылдан кийинки баласы төрөлүш керек. Өзү негизи бала өз убагында, өз учурунда сүйкүмдүү болуп, ошол үй бүлө күткөн маалда төрөлүш керек да. Тилекке каршы ар кандай себептер менен, мүмкүн маалыматтуулугунун жоктугунанбы, же болбосо үй бүлөдөгү ошо кайненесинин бийлигишүүсү мененби, ошол себептерден балдар дагы кестеси аралыгы ыратталбастан эле төрөлүп жаткан учурлар көп болуп атат. Ошол кезде 1-2-3 кийинки балдарында аял чындыгында дем алуусуз төрөгөнүнө байланыштуу ден соолугу дагы начарлап, анан балдардын төрөлгөн балдардын ден соолугу дагы начар болуп, ошондой болгон учурларда анан үй бүлөдө чоң көйгөйлөр пайда болот. Бул учурда мен ойлойм, жоопкерчилик бардык биринчиден ата эне өзүндө болуш керек. Андан сырткары үй бүлөдөгү дагы колдоо өтө маанилүү. Ошол эле учурда мамлекет тарабынан дагы эң жакшы бир колдоолор болуш керек деп ойлойм. Себеби балдар төрөлгөндө жөлөк бул сыяктуу колдоолор дагы берилиши өтө маанилүү. Карантин маалында дагы мына бизге ошол соңку аптада эле редакцияга бир 5 эне кайрылды да. Балдарыбызды бага албай атабыз, ишсиз калдык, жардам бергиле деп коомчулукка жардам сурап кайрылыпчы. Ошондо да бир ой кетет да, биз көрсө балдарыбыз мисалы эртең жумуш жок калсам, мен эртең акчам жок калса, эртең мисалы мен ооруп үйдө жатып калсам, балдарымды кантип багам, ким карашат, мисалы 5-6 балалуу болуп калсам, булардын баарын ким багат деген көп нерсени биз келечекти ойлобой эле бүгүн Кудай берди мага баланы, мен бүгүн төрөп алышым керек. Анан калган эптеп Кудайдын бергени, мындай Кудайдын буйруганы болот деп жашай береткенбиз да. Ошондой бир ой пикир сиздердин оюңуздарча кандай, туурабы же буну өзгөртүш керекпи? Бактыгүл. Эң туура суроо болду. Негизи эле мына мисал катары келтирейин. Японияда үй бүлөнү пландаштырганда булар ошол баланын төрөлүшүнөн баштап садикке барып, мектепке барып, анан билим алганга чейинки турмушун баардыгын жазып чыгат экен да. Мисалы үчүн мына төрөлдү балабыз, анан барып поликлиникага учетко турушубуз керек, анан монча каражат жумшалат, андан кийин детский садка барышыбыз керек, бала бакчага, андан кийин мындай каражат жумшалат, андан кийинки шаг бул эң негизги шаг баягы мектепке барып, мектептен кандай билим алат, канча каражат жумшалат деп баарын санап келип, анан кийин пландаштырат экен да. Бирок ошол бала төрөлгөндөн кийин баардык орду менен бала бакчага барат, кийим кечеси баягы бар, толук тамактанат. Анан баягы жогорку билимге барабы, орто билимге барабы, ошол жагынан баары такталып жазылган. Бул баягы биздин өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн пландаштыруусу. Мына биздин да кайра эле статистикага кайрылып кетейин. Орточо эсеп менен Кыргызстанда бир аялга 4 баладан баягы тиет экен да, мындайча айтканда. Ал эми баягы өнүккөн өлкөлөрдү алсаңар 0,7, 0,8 бир аялга. Биздин статистикага кайрылсак, шаар жергесиндеги аялдар мисалы үчүн орто эсеп менен 1,5 бала. Ал эми айылга такалсак 7,2 бала мисалы үчүн. Ошонун баарын баягы тегеректеп келип бөлгөндө Кыргызстанда бир аялга 4 бала деген баягы изилдөөлөрдүн статистикасы айтылып турат да. Биз айтып атабыз, үй бүлөнү пландаштыруу бул балдардын санын азайтуу эмес. Мейли 10ду төрөйсүңбү, 15ти төрөйсүңбү, бирок ошол балдардын төрөлүп аткандагы аралыгында жок дегенде бир 2,5 жыл болсун. 2,5 жылдын ичинде ошол аялдын организми ордуна келиш керек. Ал эмес мен ар дайым мисал келтирем. Айланайын эркектер, силер деле баягы машинеңерди жыл сайын барып техас мотордон өткөрөсүңөр. Моторун карайсыңар, майын алмаштырасыңар, темирди. Ал эми аял болсо 9 ай көтөргөн баланы төрөгөндөн кийин анын организми 2 эсе көп иштейт, туурабы? Боору 2 эсе, себеби ичинде бала бар. Өпкөсү, жүрөгү, эми ошонун баары калыбына келгенгече бир жок дегенде бир 2,5 жылдык убакыт керек. Ошондой эле пландаштыруу маселени ар бирөөбүз коюшубуз керек. Ошол бала чоңойот, 1-класска барат, кандай билим алат? Жада калса кудалашкан, бул дагы бир пландаштыргандын бир түрү да. Ошондо
үй бүлөнүн каражаты толугу менен жетеби? Бала сураган китеп алып бере алабызбы? Бала сураган телефонду алып бере аласызбы? Бала муктаж болгон ушундай бир баалуулуктарды дагы чогултуш керек. Көңүл керек, көңүл. Кыргыздын бир сонун ыры бар, жүрөлүчү көңүл оорутпай деп. Анан мындай бир сырттан кээ бирде баягы айыл чекелерине барасың, жан конуштарга барасың. Кенедей кыз 2-класста, кенедей өлайын бөбөгүн багып отурат. Анын кошунасы жыргап курчак менен ойноп отурат. Биз эмне үчүн ошол кичинекей кызга башкача балалыкты көрсөткөн жокпуз? Жүрөк аябай ооруйт да, бир жүрөгүң ушул илдеттин аягында карантинден баштап мен коркуп калдым, мен жүрөгүм аягына чейин жетеби жетпей деп. Элдин ушул канчай бир тагдырларды көрөсүң. Жанагы 7 баланы чогултуп эне баатыр кылабыз дагы, жапжаш 30 жаштагы энелер 7 бала менен отурат. Жапжашынакай жакырап баягы майрамдарда шек билгизбей бири-бирибизди мактап, сен жакшы, мен жакшы болосуң, майрам бүтөт, эртеси баягы эле жебеке, баягы эле эжеке чалат. Мен балдарымды бакканга жардам бер. Айланып кетейин. Бул туура, чогуу башалык. Бул биргелешип 2000 жылдан бери биз жашап келаткан элбиз. Бирок азыр замандын талабы башка. Ар бир баланын, менин оюмча, компьютери болуш керек. Ар бир баланын жетиштүү оюнчугу болуш керек. Жетиштүү билим бергенге мүмкүнчүлүк болуш керек. Жапжашынакай балдарыбызды, жапжашынакай энелерибизди, жапжашынакай эжекелерибизди биз кайра эле кедейликке курчап атабыз, кайра эле бурчап атабыз. Ошондо биздин өнүгүүбүз кандай болот? Кайра эле мына биринчи этапта жаляк жетишпейт, экинчи этапта оюнчук жетишпейт, үчүнчү этапта тамак жетишпейт, төртүнчү этапта мектеп жетишпейт, бешинчи этапта жумуш жок. Биздин алтындай болгон төрөлгөн балдарыбыз, уландарыбыз, кыздарыбыздын баары тең таяк жеп чет өлкөдө жүрөт. Мына жарык дүйнөгө келди, бирок ошол жарык дүйнө жашоо жүрүшүнүн сапатын, милдетин ар бирөөбүз алышыбыз керек болуп атпайбы? Албай атпайбызбы? Демек бул жерде биз сиздин оюңузча эң биринчи ирет балалуу болуп жатканда бул жерде ошол балалуу болуп жаткан ата эне келечекте биз балдарга эмне бере алабыз жана өзүбүз кандай ата эне боло алабыз, өзүбүз кандай адам боло алабыз деген суроону коюш керек деген ой пикирде экенсиз да. Рахмат. Сиздер менен Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз бала үчүн ким жоопкерчиликтүү деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта менен үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Жалал Абад облустук репродукция борборунун директору Айнура Давлетова, Ош шаардык Төрөт стационарынын акушер-гинекологу Гүлбара Ташиева жана Бишкек ПРдин кеңешчиси Гүл Алманбетова. Аны биз айтабыз 18 жаш менен 35 жаштын ортосунда төрөсөңөр ошол маалда туура болот. Ошондо 2,5 жылдык ортосунда интервалды сактасаңар 7-8 баланы төрөсөңөр болот. Мейли төрөгүлө. Бирок ошол балага татыктуу билим берип, ошол балага татыктуу кийим кечек, окуу, тамак ашты толук берсеңер, мейли төрөй бергиле деп атабыз. Анан бизде билесиңер, көп депутаттар силер үй бүлөнү пландаштыруу деген силер каякта бир контрацепцияны берип, кыргыздардын санын азайтып атасыңар. Анан силер келип алып каякта бир программалардын баарын планирование семьи дегенди барып алып келип киргизип атасыңар деп көп карама каршылыктар чыгып атат. Депутаттардын арасынан ушундай маселе көтөрүлүп чыккан. Аны биз айттык, ой, айланып кетейиндер. Биз деген кыргыздардын санын азайткан жокпуз. Наоборот, мейли төрөгүлө, көп төрөгүлө. Бирок ортосунда жана интервалды сактап, анан ошол бала каалаган кош бойлуулуктан келип төрөлүш керек. Жөн эле, ой, так получилось, ой, кечирип кой, ушундай болуп калыптыр. Анан кээ бирдей кыздар келет, мас болуп калыптырмын, билбей калыптырмын, сактанбай калыптырмын, боюма бүтүп калыптыр деп. Эми ошол туура эмес да. Мисалы үчүн өнүгүп жаткан өлкөлөрдү карасаңар, ар бир баланы жарыкка келтириш үчүн алар камданышат. 3 ай мурун даярданышат, дары-дармекти ичишет, обследование болушат врачка барып. Анан боюна бүткөндөн баштап фолиевая кислота, железо дегендер бар, препараты железо. Ошонун баарын ичип 9 ай 12 жолу баягы врачка барып кайрылып, ошонун баардыгын ордун менен кылып, анан баягы бала каалаган кош бойлуулуктан келген бала болот. Биздики кандай болот? Биздики баягы эле, ой, болуп калыптыр. Өзгөчө мына азыр коронавирустун алдында биз барып сураштырдык врачтардан. Ой, эмне болуп атат? Үй бүлөнү пландаштыруу баягы маселеси кандай болот десек, ой, эжеке,
ушунчалык баягы көп каалабаган кош бойлуктар келип атат деди. Себеби дегенде баягы эртеден кечке чейин күйөөсү жумушта жүрүп баягы алаксып жүрүп такыр мындай бул маселеге көңүл бурбаган, азыр эми кечке чейин, эртеден кечке чейин үйүндө жанында болуп, анан баягы каалабаган кош бойлуктардын саны аябай көбөйдү. Анан келип эле ушинтип калбадыкпы, ушинтип калдык, эми эмне кылабыз, аборт жасатып бер деп эле келип атышат. Эми кандай кылабыз, кандай бул маселени кандай чечебиз деп врачтардын баягы күйгөнү бар. Себеби дегенде биз энелердин өлүмү боюнча, боюнда бар кезде энелердин өлүмү боюнча Орто Азия боюнча биринчи орунда турабыз. Эң биринчи орунда турабыз. Бул терс көрүнүш эмне себептен биздин айымдар баягы төрөт маалында боюнда бар учурунда өлүп калып атышат. Себеби дегенде канын аздыгы, андан тышкары дагы оорусу, баягы айланайын төрөбө, сенин жүрөгүңдө ушундай дарт бар экен, кой айланайын сактан десек, акырын врачтарга айтпай барып, ошо мен төрөгөнгө чейин учетко турбай келип, анан төрөп аткандан өлүп калып аткан айымдар болуп атпайбы? Ошондуктан мына биз ар бир айымга айтабыз, үй бүлөгө айтабыз, айланайындар, үйрөнгүлөчү, үй бүлөнү пландаштырганды үйрөнгүлөчү. 3 ай мурун макулдашып, каалаган кош бойлук болуп, ошол дары дармектерди ичип, 9 ай бала жакшынакай көтөрүлүп, анан каалаган кош бойлуктан төрөлсүн. Мейли 10ду төрөйсүңбү, 15 төрөйсүңбү, ал сенин өзүңдүн ишиң. Бирок ошол балага бир татыктуу билим бергилечи, айланайындар, татыктуу тамак аш бергилечи, татыктуу бир жашоо бергиле. Себеби мына көбүнчө жанагы алкоголики, наркоманы, преступники деп атабыз, кандай үй бүлөдөн келип чыгып атат. Мына жанагы каалабаган кош бойлуктан төлөлгөн балдар жөө тарбияга, баягы өзүнүн убактысын бөлбөгөн балага, анан баягы жетишпей калгандыктан, тамак ашын жетишпегенден барып уурдашат, барып баягы криминалга учурашат. Көбүнчө мына иликтеп көрсөңөр, баягы каалабаган кош бойлуктан келген балдардын ушунчалык баягы проблемалары эмнеден келип чыгат? Себеби дегенде тамак аштын жетишсиздиги, билимдин жетишсиздиги. Ошондуктан биз айтабыз, айланайын кыргыздар, төрөгүлө, ооба, мейли канчаны төрөсөңөр төрөгүлө, бирок ошол бала баягы каалаган кош бойлуктан болсун. Айланайындар, железо ичкиле, фолиевая кислота ичкиле, күйөөңөр катышсын ошол маселеге, чогуу отуруп талкуулагыла, канча жылдан кийин төрөйбүз, эмне кылалы, кандай кылалы, кел, кемпирим отуралычы, кана кийинки балабызды качан пландайлы, ага кандай билим бере алабыз, кандай кылабыз деген сөз болбой атпайбы? Ошол жактан бизде нөлдө баягы институт семьи деп атабыз. У нас нет института семьи, абсолютно нету ее. Ошондуктан азыр бул мамлекеттин дагы эң баягы орчундуу маселеси болуш керек. Мамлекет катышыш керек. Создание института семьи, что туда входит деп чоң маселени көтөрүп чыгыш керек, бирок тилекке каршы мамлекет бул маселеге институт семьи, кандай планировать надо, что делать, какие контрацепции надо выделять, какие деньги выделять деген маселени көтөрө албай атат да. Биз үй бүлөнү пландаштыруу десек эле сразу баягы жогорку кеңештен чыгат. Мына боолар прозападный болуп, анан международниктер болуп, анан кыргыздардын санын азайтып атат деп сразу бизге терс карайт да. Биз бул теманы талкуулап атканыбыз үчүн бизге дагы бир аз ушундай сөз тиет окшойт. Дайыма эле пландаштыруу деген азаттык уйналгысы кыргыздардын санын азайтып атат деп да айтат. Рахмат. Азыр ошо биздин берүүбүз дагы соңуна келип жатат. Азыр ошол биздин доктор айымдардан дагы акыркы бир сөздү угуп калалы. Кандай кеп кеңешти бере аласыздар? Жалпысынан эле ошол жоопкерчилик деген сөздү болочок ата эне кандай түшүнүш керек? Ошо бала алуу болуу жоопкерчилиги кандай негизи? Жоопкерчилик ар бир адам өзүндө болуш керек. Ар бир үй бүлө өзүнчө жоопкерчилик болуп, мен азыр Бактыгүлдүн сөзүнө коштоп кетип, бизде дайыма айтам да, бизде тойго даярданганда ресторан сүйлөшөт, эркекке калын топтойт, кызга сеп топтойт да. А ошонун ичинде ден соолугу кандай, алар үй бүлөнү бакканга даярбы, балалуу болгонго, ошо баланы ошол жерде ошо байкуш кыздарды айтып атпайбы, жаш эле алып үйлөнүшөт. Анан эми баягы пушпаган анарды сыртынан карап туруп эле ичин ачып чыксаң пушпаган болуп чыгат го, ошого окшогондор дагы көп да азыр. Аны карабай эле байкуш кыздар башка үй бүлөгө өзүнчө ошо көз каранды болуп калат. Үйгө келип ата энесинен сурай албайт, себеби үйдөн чыккан кыз болуп. Ал жака барып айта албай калат.
Анан жаш үйлөнүп алганда эгерде жолдошу да бир жерде иштебесе, социалдык жагынан дагы психология, физиологиядан сырткары социалдык жагынан дагы даяр болуш керек да. Ошо балалуу болгонго, баланы бакканга. А эгерде ата энесинен көз каранды болсо, ошол бала деле ата энесинен акча сурай албай, эч нерсе сурай албай калып, баласына кийим ала албай, тамак ала албай калса, ал дагы өтө чоң мындай чоң көйгөйдү көтөрүп келет да. Жакшы жагы мамлекетибиз да карап турса, мен ден сак эл ассоциациясы менен көп айылсыз аймактарга барып, акысыз кароодон өткөзөбүз дейли. Айтпай эле коеюн, кайсы районго бардык, бир районго барсак, аябай тукумсуздук көп экен да, эркектердечи. Эркектер үйлөнө берет экен, 1 жыл жашап балалуу болуп, нике кыйдырып эле эч кандай ЗАГС жок. Нике кыйдырып алып үйлөнүп алып эле балалуу болбосо, ал аял менен ажырашып, экинчисин алат экен, үчүнчүсүн алат экен. Получается, 3 кыздын башына неме болуп калып атпайбы? Анан кыздар башка турмушка чыккандан кийин башка турмушка чыгыш да кыйын да. Кала берет, анан ал моюнун албай жүрө берет. Анан мен кийин жыйынтыгын чыгарып, анан айыл өкмөтүнө топтолуп турганда айтып атпаймынбы, ушундай экен. Ошондо көз караштырып койсоңор жакшы болот эле десем, ошол жердин айыл өкмөтү мынтип атпайбы? Аны элге угузбаңыз дейт. Анда мындай ишке чыкпай коюшат да, карабай коюшат дедичи. Мамлекетибиздеги биздин башта турганда түшүнүш керек да, биринчи эң чоң байлык бул адам өзү байлык болуп эсептелет. Башка өлкөгө кетирип, башка өлкөдө төрөп, анан ал жактан гражданствону алып атпайбы азырчы? Ошолор эле келип өзүбүз эле Кыргызстаныбызда деле төрөп граждан болуп туруп эле жакшы жашап турса, өзүбүздүн элибизге кызмат кылса, кандай жакшы болор эле. Аны түшүнбөй эле жогорудан бир мындай буйрукту чыгарып, ону чыгар, буну чыгар, ошол эле алтын чыгара турган жерлер бар да, мына иштеген аябай немеси көп, терс таасири көп, зыян келтире турган жерлер көп да бизде. Ошондой жерлерге барып иштешет. Анан келип аборт жасашат, аборт жасатып, анан аборттун кесепети да көп да. Суранарым элге биринчиден маалыматты туура түшүнүп, биз чынында үй бүлөнү пландаштыруу деген бул санын азайтуу эмес, сапатын көбөйтүү. Сапаттуу балдар төрөлүш керек. Ата эне узак жашаш керек. Негизи у нас Центральный Азияда болуп эсептелебиз да, Андижанга бир жылы барсак, 114кө чыккан кемпир бар экен. Эмне себептен мына биз ушул жерде эле турабыз, Ферганская долинада, бизде 100гө чыккан адам жок да, аялдарчы, ошо эң долгожительдер жоголуп кеткен да. Эмне себептен узак жашабай атат? Себеби жашоосунун сапаты бузулган. Ошон үчүн бардыгына чакырып келет элем, бул балалуу болгонго даярданып, анан барыш керек. Бала бул оюнчук эмес, бул базардан алып, кукланы алып келип, анан жакпаса таштап кое турган андай эмес. Азыр көрүп атпайсыңбы, Россиядан деле канча подкидиштер чыгып атат. Бизде деле болуп атпайбы андайлар? Канча мына дом малютки мурда бирөө эле болгон болсо, азыр шаардын ичинде эле 3 бар. Дом малютки дегенчи ал жака таштап койгондор. Жогоруда кесиптештерим көп нерселерге токтолуп кетти. Ошолордун катарында деле мен эң биринчи ушу маалыматтуулукту жогорулатышыбыз керек да. Бул эң бир чоң биринчи турган көйгөй. Эгерде ушул үй бүлөнү пландоо боюнча аялдын же ошол эркектин маалыматтуулугу болчу болсо, менин оюмча ар бир жаран, ар бир үй бүлө ошол маалыматтуулугун колдонуу менен ошо үй бүлөнү пландаштырат деп ойлойм да негизи. Ошолордун бардыгы биздин баягы маалыматтуулуктун жоктугунан келип чыгып атат да. Ошол маалыматтуулукту биз өспүрүм кезинен башташыбыз керек. Анткени биз мисалы бир мезгилде ошол мектептерде ушундай сабактар кирип, жакшы жумуштар башталган. Бирок жарандарыбыз ошого да каршы чыгып, мисалы бул биздин кыргыз менталитетке туура келбейт деген сыяктуу нерселерди айтуу менен ошол кезде да аябай чоң жаңжал болуп, ошол боюнча бул жумуштар калып кетти. Эгер өспүрүм ошол маалыматты мисалы ошол медициналык кызматкерлердин мектепке барып, ошол өткөрүп аткан ар кандай иш чаралардан, семинарлардан, ар кандай окуулардан, ушулардан билишет да негизи. Ал эми үй бүлөдөн эч качан ата энеси ошол үй бүлөнү пландаштыруу боюнча өспүрүм кызына же баласына эч качан айтпайт. Бул биздин менталитетке туура келбеген нерсе да. Ошон үчүн ушул мектептеги ушул окууларды жана медициналык кызматкерлердин катышуусундагы окууларды өткөрүшүбүз керек биринчи ирет. Ал өспүрүм эртең эле турмушка чыгат, бойго жетет, ошол үй бүлө курулат, андан ары ошондон ары уланып кетет да. Анан экинчи маселе, мен жогоруда да айтып кеттим, бул маалымат
улутту жогорулатууда медициналык кызматкерлердин күчү жетишсиз да. Бул көп тармактуу иш болуш керек. Ага маалымат каражаттары жардам бериш керек. Кыска түшүнүктүү роликтерди тынымсыз телевидение аркылуу же болбосо интернет аркылуу азыр аябай көп булактар бар да, кайсы жактан маалыматты көтөрүү боюнча. Ошолордун баардыгын кийлигиштиришибиз керек, чогуу баардыгыбыз ушул жумуштарды аткарышыбыз керек. Анан дагы бир маселе, мына миграция маселеси дагы деле курч болуп калып атат. Азыркы учурга байланыштуу миграция азыр басаңдап турат, бирок азыркы коронавирус маселеси бүткөндөн кийин дагы деле мен ойлойм, кайрадан эле Россияга же башка өлкөлөргө биздин жарандар жана жаштар кете баштайт. Ошолордун баардыгына дагы алар маалыматтуу болуп кетиш керек да, башка өлкөгө. Анткени ошол жактан дагы баягы пландаштырылбаган көңүлсүз куш койлуулуктан төрөлгөн балдарды алып келип атпайбызбы Кыргызстанга. Демек алар дагы маалыматтуу болуп кетиш керек. Анан дагы бир маселе, ушул биздин мамлекетибиз ар бир жаран, ар бир үй бүлөсүнө камкордук көрүш керек. Азыр биздин мамлекет тарабынан социалдык жана медициналык тобокел группадагы аялдарга контрацептивдик каражаттар сатып берип атышат. Буга өтө чоң жардам болуп атат. 2 жылдан бери 18-жылдан баштап ушу каражаттар алынып атат. Бирок ошол тобокел группага кирбеген аялдар могул жеңилдетилген рецепттен 5 түрү бар контрацептивдик каражатты. Ошону жарым баада сатып алса болот да. Ушул укуктарын да билишпей жатат да, ошону дагы айтышыбыз керек. Ошентип биз баардыгыбыз чогуу ушул жумуштарды аткарсак, менин оюмча аялдар деле сактанууну каалайт болуш керек. Анан аборттордун саны дагы, аборт жасап атып өлүп калган аялдардын дагы бизде Кыргызстанда болуп атпайбы? Ошолордун баардык саны кыскармакта. Анан элибиздин ар бир жаран Кыргызстандын байлыгы болуп эсептелет. Ден соолугу үчүн болсо, анан биздин мамлекетибиз да гүлдөйт, жогорулайт, өсөт. Ошон үчүн менин оюмча ушу маалыматтуулук биринчи жаса турган жумушубуз ошол, менин оюмча. Анан жоопкерчилик маселеси. Жоопкерчилик, ар бир жаран өзү да жоопкерчиликти болуш керек. Рахмат. Мен да байкашымча көбүнчө бизде баягы буга чейин дагы айтып калдыңыздар го, мисалы аялы баягы жарым жылдын ичинде жаңы үйлөнгөндөн кийин боюнан бүтпөсө, анда бул жарабайт экен, бул жарабаган аял экен, буну кетириш керек, башка бала тууган аялды алып келиш керек депчи. Анан баягы сиз айтып кеткендей да кайнелердин чейин кийлигишет экен, баягы мына быйыл төрө, эмки жылы төрөбөй тур, андан кийин эмки жылы дагы төрө деп баягы керек болсо ошол ар бир айымдын өзүнүн денесине дагы өзү ээ боло албаган, мындай учурга да көп туш келет экенбиз. Жана ошол көпчүлүк учурда дагы аялдарды мындай бала төрөөчү аппарат катары көп кезде мындай кабыл алуусу дагы биздин коом катары абдан ошонусу дагы мындай кандай десем, абдан чоң өкүнүч туудурат. Эми менин оюмча сиздер айтып кеткендей эле ошол мамлекет дагы бул маселеге көбүрөөк көңүл буруп, ошо маалымат жагынан дагы, каражат жагынан дагы, бүт болгон ошол медициналык тармакка дагы көз салып, ошол айымдардын пландаштыруусу, эркектердин ошол пландаштырууга катышуусу милдеттүүлүгүн дагы ошол көбөйтсө, чоңойтсо, абдан ушу жакшы таасирин тийгизет эле деген үмүткө, ой пикирге мен да кошулам. Ошо менен да биз берүүбүздүн аягына келип чыктык. Бүгүн биз менен ошо түз байланышка чыгып, маек коюп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул Азаттык Нежестиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз бала үчүн ким жоопкерчилик тартат деген теманы талкууга алдык. Түз байланышта бүгүн мени менен үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозгорбоева, Жалал Абад облустук репродукция борборунун директору Айнура Давлетова, Ош шаардык төрөт стационарынын акушер-гинекологу Гүлбара Ташеева жана Бишкек мэринин кеңешчиси Гүл Алмамбетова болду. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.